Камчыбек Ташиев жаңы Кыргыз футбол биримдигине президент болуп келгенде баарыңар футбол ойнойсуңар деген да. На 10-чу минутта азыр орун алып жаткан учуру Кыргызстан курама командасы үчүн бүгүнкү беттеш бол көрбөгөндөй маанилүү. Не болот? Чыгыш керек. Араб өлкөлөрүндө деле мына каражат өтө кенен алар. Ооба. Бирок аларда мындай таланттар жок дейт да. Бизге буга чейин ушул шарт гана жетишпей келген да. Ооба. Биз билгенден 10 жылдан ашуун ошо спортто анын комментатор жагында жүрөсүз да сизчи. Мындайча айтканда кыргыз спортунун тетиги төмөндөгү кесинен бүгүнкү күнгө чейинкисин мындан аркысына чейин буюрса алып бара турган комментаторлордун бирисиз. Анан ичинен билген киши катары ушул кыргыз спорту, кыргыз футболу боюнча кандай дей аласыз? Мындай өзгөрүүлөр 10 жылдыктын аралыгында сиз билген менен кандай болду? Мисалга ала турган болсок, мына ушул эле жер ашып кетсе 2 жыл мурда мындай боппоз болуп эле жатчу, бул жерде кичинекей бир 2 этаж, 2 кабат бир имарат бар болчу Кыргыз футбол биримдигинин. Азыр болсо мына заңгыраган бул жерде башкы кеңсеси, андан кийин футзал борбору, ары жагында футбол улуттук академиясы түзүлдү. Ал жакта Кыргызстан боюнча 11, 12, 13, 14 жаштагы ар кайсыл жаш курактагы эң мыктыларды Кыргызстан боюнча чогултуп келип, ушул жакта бекер жаткырып, бекер окутуп, чет элден мыкты адистерди Голландиядан, Австриядан, ошол Батыш Европанын өлкөлөрүнөн адистерди алып келип, азыр ушул жерде окутуп үйрөтүп атышат. 2 күн мурда мына ушул футбол Кыргыз футбол биримдиги деп жазылып турган, бул ичи ошол футзал борбору. Ошол жерде 2 күн ойношту, Мурас турниру өттү. Ал жакта Садыр Жапаров өзү, Камчыбек Ташиев ошолор баш болуп, баардык тармактагылар келип, мына ушул жактан оюн өткөрүштү да. Бул жерде эле мисал кылып атпайм, жалпы Кыргызстан боюнча ала турган болсок, өткөн жылы 15-16 стадион курулуп баштаган. Быйыл дагы бир 20га жакын стадион курулуп атат. Кыргызстан боюнча ар кайсы областтын борборлору, шаарлардын стадиондору курулуп атат. Ай сайын азыркы учурда бирден жаңы стадион ачылып атат. Мисалы үчүн алгач Бешкүнгөйдөгү Достук арена ачылды. Ооба. Андан кийин эле мына Караколдогу Ынтымак арена ачылды. Эми жакында мына 13-үндө ошондо ашып кетсе бир 10 күндөн кийин бул жакта эмгек резерви Алга футбол клубунун стадиону ачылган атат, мэрияга карайт, Бишкектике. Ошентип андан кийин дагы кезекте башка стадиондор турат да. Ага чейин өткөн жылы ачылган стадиондор сонун Курманбек, Жалал Абадта Курманбек стадионунан башталган. Андан кийин Кара Балтадагы стадион ачылды. Азыр болсо мына Таластагы стадион 5000 көрман менен Кыргыз футбол биримдигинин президенти Ташиев барып капсула салып келди, жана мезгил кутушасын. Ага чейин Баткенге барып 10 000 көрман баткан, бардык шарты академиясы менен ал жака капсула салып келди. Нарында башталып атат, Токтогулда азыр Өзгөндүн стадиону курулуп атат, Оштогу стадион бүткөрүлгөн, Ахматбек Сүйүнбаев атындагы. Ошол жерде дагы атайын академия бар, Асылбек Момунов атындагы. Ал академияда бүткөн, ошол Ош, Жалал Абад, Бишкектегилер баары ошол жакка мыктыларды чогултуп, ал жакта дагы даярдашат да алардычы. Анда ушул Кыргыз футбол биримдигинин имаратына кирип таанышып, анан тиги спорт аянтчасы менен дагы, футбол аянтчасы менен дагы бир тааныштырып коелу, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди. Машыгуулар көп болот да биякта. Мисалы үчүн табигый чөп көп нагрузканы кабыл ала албайт. Мисалы үчүн күнүнө 5-6 саатты бул такыр көтөрө албайт да. Мага чөптөрү кылат. Таптал кылат. Ары жагында ошо синтетикалуу газондору төшөгөн. Ошол жакта деме башат. Күндө кечинде көбүнчөсү күндүз дагы бошобойт да ал жакта такыр. Ар кайсыл жаш курактагылар чыгып ушул жактан машыгышат.
ары жагында дагы бир оюн талаасы бар, ал 7+1 деп бир аз кичинекейирээк. Шокотөл? Шокотөл. Булар бияктар чөптөрүн караган адистер. Муну өткөн жылы эсепкен. Пока бул тамырлары катылык да аларчы. Ошондуктан мына азыр байкап көрсөңөр, бул өзүнө келе элек. Негизи бул жакта. Салам алейкум. Силер болсун бай. Бул Кыргызстан боюнча эң мыкты адис, ушул чөп оюн талаасы боюнча. Ошого Не болот? чыгаш керек. Ошол 15-жылы эметип андан бери мындай талаалар салына элек болчу да. Ооба. Анан баягы теория менен эле жүргөнбүз, эми былтыртан бери уже практикага өттүк. Эгер 15-жылы сиз жибербегенде мындай жок болуп калмак экен азыр, эч ким. Специаль жок болмок экен. Ооба. Туурабы, ушундай да. Андан кийин Крис в каком году был Санч у нас? В 19-м, да? Крис. Крис. Да. Поляк. 19-жылы ошо дагы ФИФАдан адис келип, дагы бир сыйра курс өтүп кеткен. Кыргызстанда болгон футбол талааларын баарын кыдырып, анан кай жерде кандай көйгөй бар, ошонун баарын көрүп, анан ошого жараша семинар кылып өтүп кеткен да. Бизде баягы көк чөп болсо эле баягы жайлоодогу шибердей ойлошот да көбүнчө. Анан эми баягы түйшүктөрү кандай, немеси кандай? Бир аз карап билбейсизби? Түшүктөрү болгондо эмне могу бул деген кумдун үстүндө өсүп атпайбы? Жайлоодогу да кара топурак жок. Бул жалаң кум, жалаң кумдун үстүнө өстүрүлөт. Анан буга ар дайым дары берип туруш керек да. Удобренияларды берип туруш керек. Химиялык удобренияларды, андан тышкары жанагы ооруларга каршы дарыларды берип туруш керек. Бир катуу чоң оюн болгондон кийин канча күндө восстановление болот? Бир чоң оюндан кийин 2 күн, 3 күн азыркы кезде. Жайында болсо кичине көбүрөөк. Себеп? Эмнеге? Жай жакшы. Жайында күндүн ысыгында бул чөп өзүнүн немесин өсүшүн токтотот да, азайтат. Энергия затрат кылбай алар тамырын көздөй кармап турат да, өсүшүн азайтат күн ысыкта. Жазда, күздө бат басына жетет. Кышкысы кандайсыздар? Кышында калат, кышында жаап коебуз. Кышында күзгү дарыларды беребиз, күздө баягы чөп өсүшүн токтой элек кезде күзүндө дарыларды берип туруп, кышка сактала турган. Анан үстүн кум менен жаап туруп, консервация кылып таштайбыз. Кыргызстанда кумдун үстүнө вообще бир да поле жок болчу да. Акыркы 2 жылда экен да. Акыркы 2 жылдан бери эле ошол кумдун үстүнө өстүрүлө баштады. Сол 2 жылдан бери жумуш көбөйүп турду экен. Спартак стадиону гибрид. Азыр трудовой резерв ачылган турат. 5 күнгөй кумда. Күн сайын жумушубуз көбөйүп бараттыр. Ооба, Көбөйүп бараттыр. иштеп атабыз, аракет кылып атабыз. Канча киши болуп иштейсиздер сиздер? Биз аны чөкөбүз элебиз. Ошонун баарын өкмөттөр тийесиздер кандай? Эми Ар бир стадиондун өзүнүн немелери бар, баягы өзүнүн караган адистери бар. Биз болсо ошол барып консультациябызды берип турабыз. Көрүп эмне кылыш керек, муну кыла, тигини кыла деп. Себептен ал жактар жаңы да. Ар жакта бизде чынын айтканда газон боюнча, Кыргызстан боюнча күчтүү адистер деле жок да. Жок эсе. Жок. Эми бул тармагында өнүштүрүш керек экен да. Ооба. Оюндан тышкардагы оюнга шарт түзмөй жагында. Аны дагы азыр монча полилерди салдык. Булардын баарын эми Багыш керек. Багыш керек да. Туура. Багыш керек. Бакканга техника керек, адамдын колу керек, дагы адистер керек, ошол билимдүү чөп менен кошо жашаш керек да, чынын айтканда. Мунун оорусун билиш керек, кандай ооруп атат, кайсы убакта ачка калды, Өңү кандай болуп калды, ошого жараша дары барсын берип. Рахмат, ишиңизде ийгилик болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жактан кыдырып келатып эле улам бир тармактын адистерин жолдон кезиктирип атабыз. Шайырбек мырза спорт дарыгери. Анан бир эки сөз, уруксат убактыңызды алалы. Албетте. Эми футболдо көбүнчө кандай травмалар болот? Мисалы, чынын айтканда дарылары, баягы алардын машыгуу учурундагы травма болуп калса, мындай учурда деле баягы чоң витаминдер керектелет эмеспи? Ооба. Анан көбүнчө эмнеге басым жасайсыңар? Кандай учурлар болот? Кандай кырдаалар болот? Көбүнчө сиз суроону башында берип кеттиңиз, кайсы травмалар көбүрөөк болот деп. Бул көбүнчө ушиб, разрыв, надрывдар болот. Анан азыркы учурда бизде баягы полиялар эми
натуралдуулукка өтүп атпайбызбы? Бизде көбүнчө синтетика. Мына ошол синтетиканын себебинен травма аябай көп болот футболисттерде. Синтетика аябай жесткий болгондуктан футболисттерге нагрузка да көбүрөөк болуп калат. А натуралдуу поле бул футболисттерге кичине жеңилирээк келет. Анан оюндардан кийин көп учурда ошол надрыв менен разрывга чейин барат, ушиб менен келишет. Анан биз физиотерапияга, реабилитацияга басым жасайбыз. Силердин жумуш графигиңер кандай? Жумуш график эмеге жараша? Булардын оюндарга келесиңер. Турнирлик таблицага жараша болот, ооба. Ата тренировкасына келесиңерби? Тренировкасына келебиз. Соревнованияда обязательно болушубуз керек. Биз болбосок оюндар башталышы кыйын. Болбойт. Тиги футбол талаасына баратабыз керек деген сыяктуу эле. Болбойт. Мисалы бул турнирлерди албай эле коелу, чоң турнирлер. Кичинекей эле турнирлерде деле кээ бир адамдар врачы жок турнирлер адамдар өтүп кетип атат да. Кан басымын мисалы чоң бийик болсо аны карай турган эч ким жок, жоопкерчилик ала турган эч ким жок. Анан ошол учурда дарыгердин көмөгү аябай эле чоң. Оюндан киргени, чыкканга чейин, кеткенге чейин карап туруш керек. Албетте мисалы спортсмендин жүрөгү кичине башкачараак болот, жөнөкөй адамга караганда жүрөк соккусу күчтүүрөөк болот, нагрузка аябай чоң. Ошого ар бир спортсменге врач керек. Ошону силер ар биринин ошо оюнга кирип атканын ченеп токтоп туруп аны киргизесиңер. Сбор учурунда бардыгын текшерип, анализ кылып, данныйларын жазып, ар бир спортчунун кан өлчөмү канча, ошонун баарын билип турабыз. Азыркы учурда ошо колдоо кандай эми бизде ошол? Чын айтканда финансылык жагынан баягы айланып келе финансыга такалабыз да, туурабы? Мисалы биздин Бишкек Сити футбол клубун айтайын, аябай дарыгерлерге көмөк көрсөтүп аябай жакшы. Биз башында эле чемпионат башталганда эле алып койгонбуз дарымектерди. Ошол жарым биринчи круг бүткүчө. Анан дарыгерлерди аябай эле жакшы колдоп атышат. Буга чейин мисалы 1-2 клубда болгон да врачтарчы. Азыр ар бир клубда бар да врач. Ар биринде бар. Бул талап. Бул талап, ооба. Ансыз болбойт. Ооба. Мен ойлойм, чемпионатыбыз кыргыз футболу аябай өсүп атат бул темпте. Түшүнөт. Рахмат. Биз санатан бери ар тармак футболдун ар тармагы жөнүндө сөз кылдык, анан бул ички оюндар жөнүндө айта кетсеңиз. Биз азыр анча команда болуп атабыз. Биринчи, экинчиде кандай кетип баратат? Анан өзгөчө бул кандай десем болот, ички оюндардачы Кыргызстан бири-бирин тааныган үчүн, билген үчүн булардын фанаттары да бир башкача эмоция болуш керек, Ооба, негизи эле бардык өлкөдө ички чемпионат өзгөчө көңүлдү бура турган нерсе болот да. Ошол эле Европанын топ чемпионаттары сыяктуу. Бизде деле азыркы быйылкы жылы Кыргызстандын ички чемпионаты Кыргыз премьер лигасы деп аталат. Бул эң жогорку лигада. Ошол Кыргыз премьер лигасында быйылкы сезондо 14 команда ойноп жатат. Өткөн жылы 10 болчу. Чүй дегенде эле 4 команда кошулуп кетти. Азыр мына бул жакта Бишкек Сити командасы, булар дагы быйылкы дебютант. Азырынча алар 14 команданын ичинен 13-орунда бара жатат, бирок оюндары жакшы, негизинен сапаты жакшы. Бир сыйра жана результаты начар болгондо жетекчилик алмашып кетти. Башкаруучулар алмашты, бирок азыр жакшы курам бар, булар аракет көрүп атышат да. Ушул сыяктуу быйыл Өзгөн кошулду, Бишкек Сити кошулду, Азия Гол алда Бишкектин командасы, жана Караколдон Барс деген команда кошулду. Караколдун стадиону ачылды, буюрса эми калган оюндарын өз үйүндө өткөрөт. Андан сырткары азыркы учурда Алай, Мурас Юнайтед, Кантын Абдышата командасы, андан сырткары ошол эле Барс, Дордой, ошолор Кыргызстандын ички чемпионатында топ командаларда, эң күчтүү командалар. Ошолор алар чемпиондук үчүн ат салышып, кимиси мыкты, кимиси кыйын, ошону аныктап келе жаткан чурайм. Азыркы бүгүнкү күндө улуттук курама команданын оюндары болот. 5-inde Түндүк Корея менен Сауд Арабияда ойнойбуз. Андан кийин 10-июнда ошондо Кыргызстанга Бириккен Араб Эмираттары келет да. Бириккен Араб Эмираттары менен Кыргызстандын аябай мындай алар менен биз принципиалдуу атаандашпыз. 2019-жылы Дүйнө кубогуна тандап алуу оюндарында кытайлык калыс арабтарга тартып койгон деп ошол келип атат. Буюрса ошол араб эмираты кытайлык калысты башынан ылдый ар бирибиз сөгүп чыктык го дейм. Ошол тармактардачы. Ошол Бириккен Араб Эмираттары эми 10-июнда бизге келет. Ошондо өзүбүз аларды көрөбүз деп атабыз да. Ошол улуттук курама команданын оюндары бул ФИФАнын календарында бар. Ошол учурда ички чемпионат токтоп турат да. Азыр мына ушул Кыргыз премьер лигасы токтоп турган мезгилде азыр Бишкек Сити сыяктуу оюнчулар булар азыр жол эле машыгууда жүрөт. Антон Землянухин Кыргызстандын мыкты бомбардирлеринин бири. Мына ал дагы ушул Бишкек Сити командасында элек азыркы учурда. Азыр улуттук курама команданы чакырып албай калды, бирок кыргыз футболуна мындай тарыхында бар. Тарыхына кирген оюнчулардын бири да.
ушул сыяктуу азыр ички чемпионат өтө кызыктуу, өтө сонун. Алардын буюрсам стадиондордун баары бүтсө, жанагы футбол көргөн ушундай модага айланып бараткы. Ошолор баары жума сайын келип стадиондон ойноп турса болот да. Азыр оюндардын баары кечинде болот. Мындай астына шамчырактар коюлган баарына. Азыр жаңы стадиондордун баарына коюлуп атат. Мурда себеп жок болгон үчүн күндүз ойношчу. 4-тө, 5-тө күн ысыкта. Азыр кечки салкында ойнойт биринчиден, экинчиден мисалы үчүн 8-де, 8:30 башталат. Адамдар, футбол сүйүүчүлөр жумушунан чыгып алып, шашпай келип көрсө болот да. Эс алуу, рахат алуунун, эс алуунун бир түрүнө айланып калды десек болот экен да. Кинотеатрды эми футболго алмаштырса болот дегендей. Бул кичи жашы жетелек балдар дагы футболдон машыгып аткан турбайбы? Буяка кандай шарттар, кандай критерий менен алынат эми? Бул жактан биринчи Кыргызстан боюнча турнирлерди уюштурушту. Жерлерине барып, атайын скауттар, чет элдик адистер барып, ошол жактан алгач мыктыларды тандап алып, бул жакка алып келип, бул жактан өзүнчө дагы отбор кылышты да. Ошентип туруп, анан азыр бул жерде 2013-жылы төрөлгөндөр, тандалып алынгандар ушул адистер менен азыр машыгып атышат да. Ушундан 2013-төр бар, 2012-жылы төрөлгөндөр алар өзүнчө, 2011-лер өзүнчө. Ошонун баары биякта Бишкекте жашагандар үйлөрүнө кетишет кечинде. Ал эми региондордон тандалып келгендер бул улуттук академиянын отелинде, жатаканасында жашайт. Бул жактан тамактарын берет. Бул жак каржылайт бардыгын, э? Бардыгын Кыргыз футбол биримдиги каржылап берет. Болгону баланын баягы таланты илгерээк болуш керек экен деп ойлойт бул жака өтүш үчүн, э? Ошол кандай критерий дегенде, бул жакта ошо скауттар биринчи кезекте анын талантына карайт, баягы чеберчилигине карайт. Анан оюн талаасындагы ой жүгүртүүсү, анан физикалык абалына караш мүмкүн, эгерде экөө бирдей болуп калса да физикалык жактан жакшыраагын да. Ошентип дагы бир топ критерийлер бар, эми аларды ошол адистер өздөрү жакшы билет да. Алар кандай болгон күндө дагы ушул максималдуу түрдө ушул Кыргызстандын келечекте мыкты оюнчуларын алып чыгыш үчүн керектүү нерсенин баарын жасашат да алар. Бул жакта ошонун баардык футбол биримдиги баарын каржылайт экен да. Футбол биримдиги азыр мүмкүн болгон нерселердин баарын кылып атышат да. Мисалы үчүн кезинде Голландияда, андан сырткары Норвегияда кандай спортчулар чыгып атат, же болбосо Бельгияны алсак болот, кандай алтын курам чыкпады, ошол сыяктуу, же болбосо Батыш Европанын жана топ чемпионаттары бар өлкөлөр. Ошолор менен кеңешип, сүйлөшүп, алардын тажрыйбасын бул жакка алып келгенге аракет кылып атышат да. Алар кантип ушундай ийгиликтерди жаратып кетти. Кыргызстанда таланттуу футболчулар, таланттуу спортчулар аябай көп. Биз бир топ башка жактан келген адистер менен сүйлөшкөндө айтат, Кыргызстанда таланттуулар көп дейт. Эми бир эле Кыргызстан эмес, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан ушул аймакта таланттуулар көп дейт. Мисалы үчүн Чыгыш Азияда, Кытайда, андан ары Япония, Кореяларга салыштырмалуу бизде таланттар көп дейт. Араб өлкөлөрүндө деле мына каражат өтө кенен алар. Бирок аларда мындай таланттар жок дейт да. Бизге буга чейин ушул шарт гана жетишпей келген да. Түзүлгөн шарт. Эми буюрса мына азыркы учурда өлкө президентибиз, Кыргыз футбол биримдигинин президенти, жана ушу КФБдагы бардык команда жапатырмак аракет кылып атат. Шартты түзөлү, бүт баарын түзүп берели. Андан кийин көрөлү деп атат да. Мына ушул таланттар буюрса чыгыш керек булар. Болжол менен эми азыркы убактан баштап бир 10 жылдын ичинде толук өзүнүн жемишин бериши керек да. Азыркы күндө кичинекей балдарды көрүп бир ой ойго келди да. Эң жакшы инвестиция бул балага салган инвестиция деген сыяктуу эле бул жаш спортчуларга салган инвестиция Кыргызстандын келечегине намысы, сыймыгы болот да. Ушул сөзүңдү улай кетейин. Жана стадиондо ушул Кыргыз футбол улуттук академиянын ачылышында 14 жашка чейинкилердин эл аралык турнири болду. Ошондо деген Бахрейнден келди, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан 4 мамлекет. Анан АФКнын президенти келди бул жака. Келип ошолор ойношту. Talents Cup ошол 2014-жылкы аркы деп өткөрүлдү. Ошондо биздин жаштар мисалы үчүн Өзбекстан менен тең ойноду, Казакстанды утту, Бахрейнди утту да. Эми демек бизде жаңы эле башталды бирок. Жаңы башталган учурда ошол убакта чет элдик адис келип бир аз мындай машыктырып калган болчу, азыр көптөр. Ошону менен ушундай результат берип атат да. Ойногондорун көрсөң тим эле сонун. Жана топ чемпионаттардагыдай чоң кишилердей кадимкидей мындай ар бир пасында бир маани бар да.
ошонун баарын жазып атышат. Мындай оюнчулардан билбейм, менин жеке оюмда бир дүйнөлүк деңгээлдеги оюнчулар чыгыш керек да. Ошол эле биз азыр атын атап жүргөн Месси, Роналду, Неймардан баштап азыр Мбаппе, Ямалга чейинки болжол менен ошол сыяктуу оюнчулар чыкканга азыр тепкич бар буюрса. Мисалы дүйнөлүк аренадагы чоң футбол клубтарынын азыркы мисалы эң чоң азыркы аттарын атап өткөн дүйнө жылдыздары делечи. Буга чейинки болгон шарт, буга чейинки кеткен жүздөгөн жылдар убакыт бар да мисалы. Аларда чынбы? Ооба. Жүздөгөн жылдардык убакыт бар да. Аларда баары жолго коюлган. Мисалы үчүн биз мына 20 мартта Кыргызстан Ташкентте Өзбекстан курама командасы менен ойноду. Биз ошол жака барып келдик. Ал жакта Бунёткордун академиясын көрдүк. Мурда Пахтакор болгон. Өзбекстанда ошол союздун убагында эле баары жакшы болгон. Союз тарагандан кийин ошол шарттын баарын сактап калышкан. Аны өнүктүрүшкөн. Ошонтип отуруп мына Хусанов деген сыяктуу оюнчулары мына Манчестер Ситиге жетип атат да. Өздөрүнүн академиясын тарбиялануучулары. Шомродов мына Италияда кандай өзүн көрсөтөт. Аларда ушунун баары жолго коюлуп кетти. Алардыкы дагы биз алардан да кечирээк баштадык. Бирок эң башкысы бизде башталды да ушунун баары. Биз ошого сүйүнүшүбүз керек. Буюрса кыргыз футболунун. Биринчи дөңгөлөк айланып кетсе андан ары ылдамдыкты өз алат дегендей. Ошон үчүн баштап алды. Эми кыргыз футболунун жаңы доору старт алды деп айтсак болот да. Бул Кыргызстанда бир футболго баруу бир модага айланып барат, байкап атасызбы? Модага айланып баратат да, бир 2-3 киши сүйлөшсө, кече футболго бардыңбы десе, үчүнчүсү футболго барбаган кишиси кичине четкерээк калып тиги экөө сүйлөшүп деген сыяктуу ушундай. Сиздерге эле байкалса керек. Мындай болчу да, мен жаңы баяндап баштаганда, ошол спорт баяндамачысы болуп, футболду баяндап баштаганда, ал убакта биздин курама команданын оюнчуларын эч ким таанычу эле эмес. Тааныгандар аябай аз болчу. Ошондо 2014-жылы Кыргызстан конокто ойногон, ошондо Мьянма менен ойногондо мен биринчи эфирге чыкканда, ал убакта ТВ аркылуу жалпы Кыргызстанга кетчү, мен аны баяндагандан кийин деле эч кандай фидбек болгон эмес, эч кимден эч кандай мындай тынч эле да. Ошондой болчу. Андан бери мына 2014 болсо, азыр 2025. Мына быйыл биз мындай учурларда албетте биз эмеде болуп калабыз. Жумушта болуп калып, элдин арасында көбүнчөсү болбой калабыз. Бирок биз ошол Ташкентке барганда, Кыргызстан Ташкент Өзбекстан курама командасы менен ойногондо биз Кыргызстандын күйөрмандары менен чогуу болдук. Ал жерде кыздар жүрөт, жаш балдар, чоң үй бүлөсү менен баргандар, ошол жакта атайын мисалы үчүн Казакстандан барышып туруп ушул оюнду көрөбүз деп, Өзбекстанда жашаган кыргыздар баары келип, мына карап көрсөң ар кандай кат бар да. Улуу аксакалдар жүрөт, атайын көрөбүз депчи. Алардын арасында турганда ушунчалык баягы Кыргызстанга болгон алардын сезими ушул футбол аркылуу көрүнүп, патриоттук сезими футбол аркылуу көрүнүп турат да. Андан сырткары бул жакта деле мен курама командалардын учурунда иштеп калган менен клубдук оюндарда үй бүлө менен барып ошол жерде көрүп отурганда карасаң кадимкидей үй бүлөсү менен келген оюнчулар өтө көп. Дөлөн Өмүрзаков деле айрыкча биз жана 4-ч секторго атайын жана фанаттардын сектору бар, ошонун жанында болчубуз. Болуп көрбөгөндөй сонун атмосфера. Карасаң элдин баары сторис тартып стадионго, оюнчуларга ошентип айрыкча байкап көрсөң футболду толук түшүнгөнү бар, толук түшүнбөгөндөрү бар да. Ошо силер айткандай, азыркы учурда бул тренд болуп калды, бул модага айланды. Бул жакшы нерсе да, ушундай болуш керек. Мунун бирден бир себеби ушул өлкө башчы өзү бул жака көңүл буруп атканы, Кыргыз футбол биримдигиндеги кызматкерлердин мындай баш көтөрбөй катуу иштеп атканынын жыйынтыгы да. Андан сырткары албетте ошонун жыйынтыгында биздин оюнчулар дагы азыр көптөр результат көрсөтүп баштады. Мына Катарды утту, канчалык жалпы кыргыз элин кубантты да. Ушул сыяктуу эми курама командадагы оюнчулар результат көрсөтүп турса, жетекчилик кызматкерлер иштеп турса, буюрса стадиондор бүткөндөн кийин, бардык шарт түзүлгөндөн кийин Кыргызстандагы футбол менен алектенген же болбосо футболго кызыккандардын саны бир нече эсе өсүш керек да. Камчыбек Ташиев жаңы Кыргыз футбол биримдигине президент болуп келгенде баарыңар футбол ойнойсуңар деген да. Кээ бирөөлөр тамаша катары кабыл алган, кээ бирөө чын катары буюрса ошого баратат. Дээрлик баары ушундай. Анын айтайын дегени кандай болчу? Ар бир айылга чейин оюн талааларын куруп беребиз деген да. Ошондо
баары массалык түрдө баары футбол ойнойт деген. Бир багытта, бир жаат менен. И азыр мына чоң шаарлардан баштады, облустук жана борборлор, андан кийин шаарлардын баары азыр акырындап айыл өкмөттөргө жакындап калды да. Айыл өкмөттөр андан кийин ар бир айылга оюн талаалары баары курулуп бүтсө, эми Кыргызстанда мындай күн өстүү өлкө деп койсок болот, жанагы күн суукка караганда жылуу көбүрөөк да. Болжол менен ушундай аба ырайындагы өлкөлөрдө бардык шарт болсо чоң ийгиликтер жаралыш керек да. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Баягы берген маалыматыңыз үчүн биздин көрөрмандар деле рахматын айтат. Урматтуу көрүүчүлөр, кыргыз футболундагы болуп жаткан жаңылыктар, акыркы жылдардагы жаңылыктар боюнча кенен эмне болгон, кандай болду, эң баштан баштап кайсы имараттар курулду, эми дагы кандай пландар бар, бүт баары жөнүндө маалымат алдыңыздар деп ойлойбуз азыр көптүр. Дайыма ушундай сыймыктуу, ары түйшүктүү жумушту колдоо менен биз өзүбүздүн Кыргызстандын футболун көтөрүп алабыз деген тилектебиз. Аман туруңуз.